Rayonu. 30 судьябыз бар екен. Сізден қараған, берген доклад бойынша 1 май районы бойынша 24 iş қараптыр. 6 судья bir ayda бекерлі отырып тұр. Так получается. Мына сіздің берген малымат бойынша. Қарап қойсаңыз. Аны қарап, біз тезілдеп шыққанбыз, ошон үшін 1 май жол болса теги башка Сверлов деп ушул райондордун алып атабыз. Бул дагы биздин ушул колдон келишинче кылып аткан аракетибиз да. Завре Курамович, мен бардыгы тең жет, Завре Курамович, мен айтайын дегенім 1 майдан 2 судья алсаңыз эле болгудай экен да. 6 судья bir ayda бекер отуруп атат. Ничего не делает, ничем занимается. Мынакей, карабайсыз мынакей. 24 iş караптыр. 30 судья болсо, 6 судья каякта жүрөт ал, эмне иш кылды? Иш карап атышат. Хорошо. Так. Замре Курамович, да бир маселе. Мына эме боюнча Базар Коргон району боюнча буякта калктын саны 200 миң. Сузак районунда 315 миң. Буякка дагы бир межрайонный сотко бир судья сурап атасыз. Сузак районунда болгону 7 судья экен. Айка деле кошуп койбойсузбу? Кудай буйрса ошол материалдык жагын жана акча каражаты жагын карап, бюджеттин акыбалын карап туруп, аяка да кошушубуз керек. Сөзсүз түрдө кошушубуз керек. Сузак районунда мен өзүм иштеп келгем, билем, калктын саны көп. Татаал иштер да бар ал жерде дагы. Ушулардын баарын эске алып көбөйтсөк жакшы болот эле. Кийин дагы бир жолу келербиз, ошондо сиздер колдоп берсеңиздер, алардыкын да көбөйтөбүз. Замре Курамович, мына бюджет карайлы, акча жок дейсиз. Жогорку кеңеш, жогорку соттун алдына барсаң, жалаң кымбат баалуу машиналар турат. X5 модели, X7, Геленваген, Lexus 570, Toyota 300 машиналар турат. Каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейсиз. Анда алар асмандан эле алышып, асмандан келип калдыбы? Же Кудайым, мына келсен жогорку соттун судьясы келсин, мо сен 570 айда деп бердиби? Же мен сага мо Геленвагенди айда деп бердиби? Кандай жооп бересиз буга? Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Бай соттор да бар, анан кедей соттор да бар өзүчө. Анан эмне кыл дейсиз? Өзү сиз абдан туура айтып атасыз да. Мен да көрөм ошондой бай соттордучу. Анан кээде мен да тамашалап сурайм, силердин самолетуңар же вертолетуңар барбы депчи. Анан кандай жол менен байган, кандай жол менен алган, аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акыркы учурда көптөгөн судьялар, жогорку соттун судьялары жумуштан кетишти, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышат. Албетте, муну эми мен өзү кыргыз эли байган жакшы болот. Соттору дагы, башка карапайым адамы дагы, депутаттар да байса аябай сон болот да, ошондо биз ойлойбуз да, ой, элибиз байып аттыр, демек мамлекетибиз да бай деп айтат элек да. Анан эми алардын ыплас иштер менен байып атканы болсо, чересчур байып кетип атпайбы, Замре Курамович? Байысын, маселе жок, байыңыздар. Но ашыкча байып кетип атпайсыңарбы? Жанагы Камиль Осмоналиев деген судьяны, ал миллиардер судья экен да. Откуда у него деньги? Откуда? Мен вообще түшүнбөйм. 10 үйү бар экен, 10 квартирасы бар экен, 10 машинасы бар экен. Замре Курамович, бул жердечи мен чисто мындай жүрөгүмдөн айтып атам да, элдин сөзүнчү. Элдин сөзүн айтып атам. Мен сизди сыңгалайын деген жерим жок, урматтуу судья. Ошон үчүн менин сын пикиримди туура кабыл алып, ушул маселелерге көңүл буруңуз. А то элдин ишеничи силерге күндөн күнгө азайып баратат. Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Мейли. Şu байларды, кедейлердин баарын тең бир сыйра дагы бир анализдеп көрөлүчү. Мейли. Урматтуу Замре Курамович, ошол эми бул мыйзам долбоору боюнча эмес, мен мыйзам долбоорун колдойм. Эл көбөйдү, кылмыштын саны да көп, соттор жетишпей жатат. Мен мыйзам долбоорун колдойм. Бирок бир элдин атынан суранып Экинчи микрофон. Урматтуу Замре Курамович, мен жогоруда айтып кеттим, мен колдойм мыйзам долбоорун.
Mınaki eldin sаны abdan көбөйдү. Мурда 5,5 миллион болсо азыр 7 миллион болдук. Ошого жараша соттун кызматкерлери да көп болуш керек. Мен мыйзам долбоорун колдойм. Элдин атынан бир сизден мыйзам чегинде жардам берүүңүздөрдү депутаттарга да кат жаздым, ар бир фракциянын лидерлерине кат жаздым, сизге да кат жаздым, бирок жооп келген жок. Мындан 7 жыл мурда биздин көзү азиз Гүлназ Жүзбаева деген кызыбыз кылмышкер болуп калат да эмичи. Япония мамлекетинен $113,000 грант утуп алат. Ал жанында коштоп жүргөн зрячий девушка теги кыздын көрбөгөндүгүнөн пайдаланып, өзүн оформдетип алат. Квартиранычы. Ушул сот процесси 7 жылдан бери уланат экен. Районный суд позже нее решает, городской суд тоже позже нее решает. Жогорку сотко келгенде эле кайтып 2 жолу жогорку сотко келип, бузуп, биринчи стадияга жиберип коюптур да. Урматтуу Замирбек Курамбаевич, ушул ишти өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, элдин атынан мен сизден суранам, мыйзам чегинде карап беришиңизди суранам. Мен сизге кат жазгам, бирок жооп келген жок. Рахмат чоң. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз